Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Кара Балтадабыз. Кара Балтада семинар бүткөндөн кийин былтыркы жылы бактабаттан биогумус жөнүндө маалымат алып, азыр ошол жерде бир сарайда багып аткан биогумусуну көргөнү келатабыз. Азыр мына подвалга ишке кирип көрөлү. Başlap maydan başlap aябай көп бул жерде. Азыр майга чейин буну деген майга чейин коп коюш керек. Майда өзү движениясы келет дагы. Майдан уже апрелден баштап кичине суу берип койсо көп эмес. Сугарганда мына жагында сугарыш керек, бир жагында. Себеби дегенде бул жер муздап. Эгерде бул жагында сугарып койсоңуздар, эгерде суу керек болсо бияка өтүп, анан кийин ушу муздап кеткенде бияка чыгып өзүнүн жанын сактап турат. Майда аябай көбөйөт дейт. Май, июнь ал берде толуп кетет сөл жан. Вообще көбөйүп кетет бул жерде. Биз дагы ушу коттум сиздин немеңизди, ошибкаңызды кайтып кылганбыз да. Ошол жерде таштап койгонбуз. Мына ушуну күзүндөсү бүт жака алып чыгып таштаганыңарда, эчке алып чыгып туруп эле 2 метр бурт кылып үстүн саман менен жаап койгоңуздар, меники кайнап атат азыр. Айбек көзү кайнайт да. Себеби эшикте. Навестер, Навес жок, эч нерсе жок. Жөнүндө. Ачык эшикте, ачык эле жерде. Ошо азыр бул кышында булар азыр суук болот экен да. Бул тоңдо өлүп калбайбы? Тоңкосо өлүп калат. Тоңдо обязательно өлөт да. Эң ошол демени бул көңдүндө эле бар эле неме боло бербейт, тоңбойт. Бул жапканда кирсе үстүндө мынча неме болуп туруп, анан асты неме болуп атпайбы? Ортосу калган жери уже ал жак термос болуп калат да, жылуу ал жакта кайра ысыйт, өзүнөн өзү ысыйт, анан кийин көбөйөт ошол жердечи. Ал ысыйт, ол баягы сизде кар неме болуп тоңгондон кийин, одан тоңгондун ар жагы кайра ысып көбөйүп атпайбы? Ар жагы Жерге 80 сантиметр тоң. Мына туугандар, мына ошол зданияда биогумус чыгаруу үчүн сөөлжан багылуучу жердебиз. Мына узун кылып борт таштап койгон, борттун калыңдыгы бир 50 сантиметрдей бар. Туурасы бир 4 метрден ашкыраак. Анан эки жанында турган саман менен урулган, булар кышкы сезондо багылыткан сөөлжандар экен. Мына бул кышкы сезондо бул сарайдын үстүндө мына муздар агып түшүп атат, көрүнүп турат сиздерге дагы. Суук болгондо байланыштуу бул борт бир аз жука болуп калган деп айтып атат азыр. Мынакей кышкы борт дагы 1 метрге чейин эле, муну 2 метрге чейин кылыш керек болчу деп айтты азыр. Ал семинар болуп атат бул жерде. Буякта эмне? Биогумуспу? Жок, бул жерге да ташаган элек да кичине. Бу жерде барбы азыр? Ачып көрүңчү, көрөлүсү. Жарыгыраак экен бу жер. İşte koyup dur bu же. İşte koyup dur биогумус. Кана ачыңчы? Азыр уктап атат да булар муну. Суукту кылыткан турбайбы азыр? Кана таштаңчы. Мынакей. Азда булар. Уйку сезонда деген да. Мына температура жок да. Температура жок. Муну калың таштасаңыз болмок экен да? Мен пробага ташагам да муну кичине. Бул жерде канча тонна кырк киргиздиңиз бу жерге? 100 Жалпы канча? 100 тонна кырк, э? Качан баштадыңыз эле? Былтыр октябрда баштагам. Маалымат берсеңиз, кантип угуп баштап калдыңыз, эмне болуп баштап калдыңыз? Былтыр ошол азыр айтышты. Мен тартып алайын сизди. Бактабатта угуп, анан кийин баштаптыр деп. Былтыр ошол убакта баштадыңыз беле? Жок, биз 2 жыл алдың Абдулла Ташевичтин бактабатында бирге болгонбуз. Ошондо сөөлжан боюнча траходермин, баягы немелер боюнча кандай? Органика боюнча сөз болгон. Органика боюнча, Ошондон кийин Абдулла Ташевичтин кеңеш боюнча
ушуну баштайын деген ой болгон. Анан биринчи уулума бизнес кылып берейин дегем. ооба Бирок уулума өтө эле тез акча керек экен, ал ташап кетип калды, өзүм кылып атам. Россия кетип калды. Өзүңүзгө калып турду. Өзүм карап, өзүм неме кылып атам. Бул жерге айына Арендадагы аренда 12 миңден, бир жылга. Айынабы? Айына 12 миң. 100 метр квадрат, 1000 метр квадрат жер. Анан кийин ушуга 300 миң сомго стөлжан киргизгенбиз. Бул жердин сугарылышы кандай болуп атат буларды? Буларга Тамчылап сугаруу. Бул жерден де мына атсаң суу чыгат, ал жактан бекитип койгон. Ачсаңыз бекел эткенде? Бир саат иштесең бүтөт да. Бир саатта сугарып бүтөт экенсиз буларды. Полный сугарып кетебиз. Анан кышында азыр буртикке киргизип койгонбуз. Азыр буртиктин ичинде экен да, азыр кылып аткан сөөлжөндөр, Муну азыр даярдап атасыз да мына азыр? Бул запаска даяр. Бул 50 тоннага кое бергенбиз сөөлжөндү. Азыр 50 тоннасы запаста. Запаста турат. 50 тонна бул жагы. Запаста экен да. Дагы запаска дагы 40 алып койгон. Дагы 40-тын өзүн эле мен ушул неме сөөлжөн кылчуларга айтат элем. 40-тын өзүн эле неме кылбай. Бияк карап туруп айтсаңыз. Саман аралаштырып, Саман аралаштырып, өсүмдүктөрдүн остаткаларын, жалбырактарды, коон дарбыздардын почокторун аралаштырсаң өтө тез көбөйөт экен. Ооба. Ошолорго жакшы келет экен. Банандын кабыгына, коон дарбыздын кабыктарына аябай тез көбөйөт экен. Тез көбөйөт алар. Сочный да алар. Ошону аябай жакшы сүйүп жешет экен, көбөйөт экен. Ооба. Урукка. Ушундай. Кеңеш бергим келет эми. Буюрса бияга Кудай буйрса анан да кандай болот. Буйрса, рахмат. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Менин аты жөнүм Муса Нишанов. Каралтай шаарында ушул багбандар менен кошо иштешип жүрөбүз. Өзүмдүн 6 гектар багым бар, ушул 6 гектарга эле Ал бул органика кылайын деген ойда. Биогумус өзүңүздүн багыңыз үчүн экен да, азаматсыз. Сатылган эмес. Буйруса бул органикалык алмаларды сизден алат экенбиз буйруса. Буйруса. Болуп калса. Рахмат.